Кудай Таалам бизге алхамдулилlah быйылкы жылы дагы ушул берекелүү Рамазан айын көрүүнү Кудайым өз кут кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ай жаңырганда ушинтип дуа кылат экен: Аллахумма ахиллаху алейна бил юмни вал барака. Ey Аллахым, ушул айды бизге берекелүү, куттуу ай кыл дейт экен. Алайым ушу айлардын султаны болгон, айлардын улуусу болгон Рамазан айын Кудай Таалам бизге куттуу, берекелүү айлардан кылсын. Мен бүгүн сиздерге бир ушул таравинин өзгөчөлүгү туурасында Кудай тилге салса, ошол Рамазандын өзгөчөлүгү туурасында. Бул Рамазан айы эмне болгон ай? Биз үйүбүздөгүлөргө бир майрамдык маанай тартуулай алдыкпы? Рамазан айы биз үчүн, биз мусулмандар үй бүлө бала чакабыз үчүн бир майрамдык маанайдагы күн да. Анткени Кудай Таалам бизге ушул учурларда, ушул сааттарда, мына ушул күндөн баштап башка жылдын 12 айынын ичинде берилбеген бир өзгөчөлүктөрдү Кудай Таалам бизге берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат экен: "Лиллахи утака минан-нар". Рамазанда топ-топ, жамаат кылып туруп адамдарды Алла Таала тозоктон азат кылат экен. "Ва залика кулла лайла" дейт. Кудайдын куттуу күнү кечинде, мына Рамазандын биринчи түнү башталды Кудай буйрса. Ушул 30 күн бою ар түнү кечинде Алланын ыраазылыгын табып тозоктон кутулгандар болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: Рамазан айы кирип келсе, шайтандар кишенделет дейт. Шайтандар кишенделет, марадатул джин, джиндердин ашынып чектен ашып кеткендери кишенделет дейт. Анан асман эшиктери ачылат дейт. Рамазан бүткөнгө жер асман эшиктери жабылбайт дейт да. Тозоктун эшиктери бекитилет дагы, асман эшиктери ачылат дейт. Аалымдар айтат, асман эшиктерин эмнеге ачып коет десе, асмандагы периштелер жердеги Алланын кулдарынын Кудайга жаратканга кулчулук кылып атканын көрүп турсун Алла Таала ачып коет дейт. Алла Таала мына бүгүн ушундай берекелүү түндө биздин ушул жерде Кудай үчүн ушул жерде туруп кылып аткан ибадатыбызды периштелер кабардар болуп турсун деп Алла Таала ачып койгон түн. Ошондуктан биз жасап аткан мына жердеги ибадатты азыр биз окуйун деп аткан таравих намазын Алла эле эмес, периштелер да назар салып көрүп турат. Ошон үчүн бул түндө, ошон үчүн Рамазандын ар бир түнүндө Алла Таала топ-топ, жамаат кылып адамдар тозоктон кутулат экен. Адамдар ушул айда тозоктон кутулушка толук мүмкүнчүлүккө ээ болгон ай экен туугандар. Ошондуктан мына берекелүү ай келди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Шаабан айынын 30-унда мына муногул хутбаны окуп дуа кылат экен. Ушул хутбаны пайгамбарыбыз айтат экен. Ушул күндө, ушул сааттарда. Шаабандын 30 болгондо, Рамазандын бирине караган түнү, мына ошол пайгамбардын хутбасын мен силерге окуп берейин. Анан буйрса Рамазандын ибадатына киришели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул хадисте мындай дейт. Бул хадисти Раваху ибн Хузаймата фи сахихи. Хадис алымдары бар. Жүздөгөн, миңдеген хадис алымдары бар. Ошолордун катарында Ибн Хузайма деген хадисавет өткөн, хадис таануучу чоң алым өткөн. Ошонун Сахих Ибн Хузайма, Ибн Хузайманын өзүнүн сахих хадистер жыйнагы бар. Ошол китебинде мындай деп келтирет экен. Ан Салман аль-Фариси радияллаху таала анху анна кал. Азрати Салман аль-Фариси радияллаху анху мындай дейт. Хатабана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фи ахир яум мин Шаабан. Пайгамбарыбыз Шаабан айынын акыркы күнүндө бизге туруп хутба кылды дейт. Мына ушул күн. Азыр Шаабан айы мына шам намазынан мурун Шаабан айынын 30-у бүттү, биз Рамазандын бирине кирдик. Ушул күнү Шаабан айынын акыркы күнүндө пайгамбарыбыз бизге ушул дуаны окуйт эле дейт. Мына берекелүү үммөттүн ошондой аалым уламалардын берекеси менен ошо пайгамбарыбыздын айткан хутбасы мына ушул 1400 жылдан кийин дагы биздин кол астыбызда туруп атат. Аалымдарга, уламаларга Алла разы болсун. Алла Таалалардын жазасын бейиште берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Я айюханнас, эй инсандар, код азаллакум шахрун азимун мубарак". Силерди шахрун азим, улуу бир берекелүү ай каптап келди. Шахрун фихи лайлатун хайру мин алфи шахр. Бул ай ушундай бир ай, бул айда бир түн бар, ал түндөгү бир түндүк кылган ибадаттын 1000 айлык ибадаттан артык болчу ай бар. Жаалаллаху сиямаху фаридатан. Бул айда Алла Таала бул ай бүткөнчөктү, Рамазан айы бүткөнгө жери, бул айда орозо кармашты Кудайым парз кылды. Ва кыяма лайлихи татавван. Ал эми түндө тахажжудка туруп, түнкүсүн ушул кечкисин куптандын учурунда, куптандан кийин таравих намазга турганды сүннөт кылды, нафил кылып берди. Ман тaqarraba fihi bi khaslatin min al-khayr.
Кимде-ким Алла Таалага ушул берекелүү Рамазан айында бир жакшы бир касиет менен Кудайга жакындай турган болчу болсо, бир жакшы сооп иш менен Кудайга жакындай турган болчу болсо, кана каман адда фаридатан фима сива, башка учурларда бир парз амалды аткаргандай сооп берилет деди. Азыр сиз могул жерге туруп 2 рекат нафил намаз окусаңыз, башка учурда нафил эсептелет. Бирок азыр сиз ушул жерде туруп 2 рекат нафил окусаңыз, бир фарз намазды окуганын сообу берилет дейт. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Кимдеки ошо Рамазан айында бир парз амалды өтөсө, бир парз амалды аткарса, ага башка Рамазандан башка айда 70 парз амалды өтөгөндөй сооп берилет дейт. Wa huwa shahru sabr. Бул Рамазан айы сабырдуулуктун айы. Тамак ичкин келет, сабыр кыласың. Суу ичкин келет, сабыр кыласың. Суусайсың, курсагың ачат. Сен бир эңсеген, жакшы көргөн тамактарды жегин келет, самса жегин келет, шашлык жегин келет. Кээ бирөөлөргө аш тартат, кээ бирөөлөргө 5 бармак тартат. Бирок мен Кудай үчүн орозомун деп өзүңдү тыясың. Бул ва хуа шахру сабр. Бул сабырдуулуктун айы. Ва сабру савабухул жанна. Сабырдын сообу бул бейиш дейт. Ва шахрул муасат. Бирине бири кечиримдүүлүктүн, күйүмдүүлүктүн айы. وهو شهر يزاد في رزق المؤمن فيه. Бул айда мусулман адамдын рызкысына береке жааган ай. Бул айда Кудай Таала рызкы эшиктерин ачып коет экен. Башка айдан өзгөчөлөнүп, Рамазан айында рызкысы кенен болот дейт. Man fattara fihi saiman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Кимде-ким Рамазан айында бир адамдын оозун ачырган болчу болсо, күнөөлөрү кечирилет жана айтqa raqabatihi minan nar, тозоктон өз моюнун өзү куткарган болот дейт. Кимде-ким бир адамдын оозун ачырган болчу болсо. Ва кана лаху мислу ажрихи мин гайри ан янқуса мин ажрихи шай. Ошо бир адамдын оозун ачырса, ошол ооз ачыргандыгы үчүн ошо орозо кармаган адам кечке кыйналып, кысталып жүрүп кандай сооп алса, ооз ачырган адам дагы мына ошондой соопко ээ болот дейт. Ансе сураптыр. Қалу я Расулаллах, лайса куллуна яжиду ма юфаттиру сайм. Адамдар сураптыр арадан туруп, Алланын элчиси, бардыгыбыз эле ооз ачыра албайбыз, бардыгыбыздын эле ага чамабыз жетпейт да десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ю'тиллаху хада саваба ман фаттара сайман ала тамра ау ала шарбати ма ау мадқати лабан." Алла ушул соопту берет. Кимде-ким бир орозо туткан адамды бир курма менен оозун ачырса, же бир уттам суу менен, же бир уттам сүт менен оозун ачырса дагы куду менен ушундай сооп болот деди. Сөз жок, 20 миң, 30 миң, 100 миңди алып келип ооз ачырыш шарт эмес. 100 сом, 200 сом менен бир кишинин болсо дагы оозун ачырып курсагын тоюлуп койсо, тозоктон азат болот экен ал адам, күнөөлөрү кечирилет экен. Эгерде чындап Алланын ыраазылыгы үчүн болгон болчу болсо. Ва хуа шахрун. Бул ушундай бир ай Рамазан айы. Аввалуху рахматун. Авал коңгундугу рахмат айы. Алланын рахматы жаап турат. Ва аусатуху магфиратун. Ортоң коңгундугу күнөөлөр кечирилүүчү ай. Ва ахируху итқун минан нар. Акыр коңгундугу адамдар тозоктон азат болчу ай дейт. Ман хаффафа ан мамлукихи фихи гафараллаху лаху. Кимде-ким бул Рамазан айында өзүнүн кол астындагы кызматчыларга жеңилдик берсе, Алла Таала адамдын күнөөсүн кечирет дейт. Кол астында кызматчы бар, ар кимдин кол астында кызматчысы бар. Үйүңдөгү аялыңа деле, балаңа деле, кол астыңа кызматчыңа, же болбосо кулу болсо, кимде-ким кулуна, кыскасы кызматчыларына жеңилдик бере турган болчу болсо, Алла Таала анын күнөөсүн кечирет, жана аны тозоктон куткарат дейт. Бул айда вастаксиру фихи мин арбаи хисал. Бул айда 4 касиет бар, 4 иш бар. Ошол 4 ишти көп аткаргыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Шаабандын акыркы күндө хутбасында айтып атат. Шаабандын акыркы күндө хутбасында эмне деди? 4 нерсе бар, 4 хаслат бар дейт. 4 жакшы касиет бар. Ошол 4 жакшы касиетти аткарганга аракет кылгыла дейт. Кайсыл десе, хаслатайни турдуна биха роббакум. Экөөсү менен Алланы ыраазы кыласыңар. Алар кайсыл десе, ва хаслатайни ла гинан бикум анхума. Экөөсүнө силер муктаж болбой койбойсуңар. Демек муктажсыңар. Экөөнө ыраазы болот Алла Таала. Экөөнө силер муктажсыңар дейт. Fa ammal khaslatani allatani turduna biha rabbakum fa shahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Алла ыраазы боло турган эки касиет. Биринчиси шахадат калимасын көп айтуу. Ашхаду ан ла ilaha illallah ва ашхаду анна Мухаммадур расулуллах. Муну айтса Алла ыраазы болот экен. Алла ыраазы боло турган калималардан экен.
Ва тастагфируна, анан истигфар айтуу. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп. Жана биз субхана зил мулк вал малакут, سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله. Ушул хадистен алынган. Ар бир таравих намазында, ар бир тарава тасбихтер айтылганда ла илаха иллаллах настагфируллах, ла илаха иллаллах, эч кандай илах жок, эч кандай сыйынууга татыктуу зат жок, иллаллах бир гана Алла Таала. Ва настагфируллах, жана Алладан кечирим тилейбиз дегени жанагы бир таравих тасбихте айтылып аткан ар бир сөз хадистен алынган. Анткени пайгамбарыбыз эмне деп атат? Эки иш бар, ошол эки ишти кылсаңар Рамазанда Алла разы болот деди. Биринчи шахадат калимасын айтып ла илаха иллаллахты айтуу, экинчиси настагфируллах, эй Аллахым биздин күнөөбүздү кечир, Алладан истигфар тилесе дейт. Аммал хаслатани латани ла гинан бикум анхума фатасалуна Аллахал жанна ва таудуна бихи минан нар. Анан силер муктаж болбой койбой турган. Демек мындай ишканда силер муктаж боло турган эки нерсе бар. Силерге обязательно керек дейт. Ал кайсы эки нерсе десе, биринчиси Алладан бейишти сурагыла, Алладан тозоктон сактоо сурагыла. Биз ошону айтабыз. Ла илаха иллаллах, настагфируллах. Насалукал жанна, эй Аллахым биз сенден бейишти сурайбыз. Ва науду бика минан нар, биз сенден тозоктон сактоо сурайбыз. Аалымдар ушу тарави тасбихин бизге түзүп берген. Бирок хадистин негизинде түзгөн, субханалла. Анткени хадисте ушул 4 нерсе айтылып атат. Истигфарды көп айт, шахадат калимасын айт, Алла разы болот. Анан Алладан бейишти сура, тозоктон сактоо сура деди. ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. ومن سقى صائما, кимде ким орозо туткан адамдын суусуну канганча суу берсе, суусуну канганча тойгузса, сaqahu الله من حوض شربة, аны Каусар көлүндө менин хауду каусарымдан Алла Таала суу ичишин насип кылат. Ла язмау, ошол менин Каусар көлүмдөн суу ичкенден хатта ядхулал жанна, бейишке киргенге жер ал адам суу сабайт дейт. Бейиште дагы Каусар көлү бар. Бейиште дагы биз суу ичебиз. Бирок жанагы бейишке кирердин астында Каусар көлүнөн суу ичкенден хадистерде келгенде ла язмау ба'да абада, андан кийин эч качан суусоо жок болот. Суусоо болбойт. Анда бейишке киргенде адамдар ушу хауз Каусардан суу ичеби десе, ооба ичет дейт. Демек алар суусабагандан кийин сууну эмнеге ичет десе, алар сууну рахат алыш үчүн ичет. Аллах Таала ошондой кылып койгон. Бейишке киргенде сен суу ичесиң, суусабайсың, бирок сен сууну ичкенде рахат ала турган кылып койгон Кудай Таала.